Тез кабар каналында кайрадан авто тайм берүүсү. Биз буга чейинки берүүлөрүбүздө айтып өткөндө, эгерде сиздер кайсыл унаага көбүрөөк суроо талап болсо жана ага добуш берилсе, биз ошол унааны чыгарабыз деп айтканбыз. 3 видеонун тең ичинен басымдуу бөлүгүнө дал ушул Honda Step Wagon'ду айтышкан. Бүгүн биз дал ушул Honda Step жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Артыбызда турган бул Honda Step'тин экинчи чыккан мууну 2001-2005 жыл аралыгында экинчи мууну чыккан. Ошонун 2003 жылы чыккан Step жөнүндө сөз кылабыз. Бул унаа Кыргызстандан негизи кеңири тараган. Негизи Европа жана Япония көптөгөн өнүккөн мамлекеттерде аталган унааны үй бүлөлүк автоунаа катары сейилдөөгө же болбосо бир үй бүлө менен чогуу жүргөнгө ылайыкташкан болсо, ал эми Кыргызстанда көбүнчөсү Ош Бишкек жана Ош Жалал Абад негизи эле облустар аралык такси кызматына көп пайдаланышат. Мындайча айтканда, узак жолго каттоо үчүн дал ушундай Step Wagon жана Odyssey башка унаалар Кыргызстанда кеңири колдонулат. Алдыда Step жөнүндө толук маалыматтарды билип сиздерге айтып бергенге аракет кылабыз. Андыктан дал ушул видеонун аягына чейин бизден алыстабай бирге болуңуздар. Honda Step Wagon'дун жаралуу тарыхына токтоло кетсек, унаанын алгачкы модели 1995 жылы Токиодогу Honda заводунда элге микроавтобус катары тааныштырылган. Ат чындыгында Honda компаниясы анча чоң эмес, тыкан унаага жетишүүгө белсенген болчу. Алгач 1994 жылы Honda Servo, 1995 жылы Honda Odyssey'ди чыгарып, 1996 жылы өздөрү күткөн ийгиликтүү, уникалдуу делген минивэн Honda Step Wagon'ду иштеп чыгууга жетишет. Алгачкы Step Wagon 5 жүргүнчүгө аякташкан болуп, кыймылдаткычы салондун ичинде, айдоочунун олтургучунун түбүндө жайгашкан болчу. Бирок мындай модель көпчүлүккө жага берген эмес. Анын үстүнө баасы да кымбатыраак болгон. Япон базарында Honda Step Wagon'го болгон суроо талап тездик менен көбөйө баштайт. Ошону менен бирге бул унаага Орто Азия мамлекеттеринен да буйртма бергендер чыга баштаган. Аны менен бирге авто өндүрүүчүлөр да машинадагы катачылыктардын үстүнөн иштей башташат. 2 жылдан соң кыймылдаткычы сыртына чыгып, капот аркылуу каралып, тормоздук системасына ABS функциясы, ошондой эле 2 даана SRS airbag же болбосо коопсуздук жаздыкчалары да кошулат. Экөөндөгү айырмачылыктарды айта турган болсок, алгач фараларын айтсак болот. Дал ушул фаралар Honda Step Wagon'ун өзүндө бир аз чоңураак, кененирээк болот. Ал эми бул жакта болсо бир аз мындайча айтканда кууш, биздин тил менен айтканда, орусча айтканда узкийраак десек болот да. Ошону менен бирге мунун алдындагы радиатордун алдындагы корзинка чоңураак, мындайча айтканда бийигирээк десек болот да. Эми бул жакта ошол эле корзинка компактталып, кичинекейирээк кылып жасалган. Жана үстүндө астында атайын ушундай стеклянный панель дагы коюлган десек болот. Мындан сырткары мунун ылдый жагында дагы мунусу чоңураак. Туманниктердин орду, бул жер буксир кыла турган жер. Ал эми бул жакта болсо андан айырмаланып турат. Анда 3 узел болсо, мында 2 гана да. Негизи Honda Step Wagon спада Step Wagon'ун өзүнө караганда компакт, мындайча айтканда комплектациясы дагы мыкты жасалган деп айтсак болот. Бирок айтарлык эле чоң айырма жок. Негизги айырмачылык кузовдогу алдыңкы арканкы бөлүктөрдөгү фараларда, буферлерде, бамперлерде деп айтсак болот да. Ошондой эле унаа негизинен айдап жүргөнгө абдан ыңгайлуу. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул Honda Step Wagon'дор көбүнчөсү 2-4 объемдогуларын көп айдашат. Электропакет бардыгы эле Hondаларда эле 4 терезелери тең ушул жерден башкарылат. Ошондой эле аларды култап коюу системалары дагы бар. Аны менен бирге
Артты көрсөтүүчү күзгүлөр задний вид деп коет. Ошолорду электрондук башкаруу дагы бар. Бул жерде өзүнчө LR деген кнопкалар жана mirror деген 4 бурчтук кнопка менен ошол күзгүнү адамдын өзүнүн боюна карап түздөп тегиздеп алса болот. Айтып тургандай, автомат коробка бул оң рулдүү автоунаа. Ылдамдаткыч мына ушул жерде. Бул жерде болсо магнитофон, чакан монитор, өзүңүздөр көрүп тургандай бардачок. Бардачок дагы абдан оңой ачылып, оңой жабылат экен. Airbag бар. Негизи мына ошондой. Ал эми салондун ичине айта турган болсок, негизи Honda Step вагондордун узундугу дээрлик 4 метр, же болбосо 3 метр 95 сантиметрге чамалайт. Ичи дагы абдан узун. Эгерде арткы сиденьяларда отургучтардын баарын жаткыза турган болсоңуз, мунун ичине өзүңүз деле жатып уктасаңыздар болот. Дал ушул Honda Step автоунаасынын узундугу 3 метр 95 сантиметр. Ал эми туурасы болсо 1 метр 69,5 сантиметр. Бийиктиги болсо башка жеңил унааларга салыштырмалуу бир топ бийик экен. Мындайча айтканда 1 метр 75 сантиметрди түзөт. Ал эми клиренс же болбосо жерден негизги кузовко чейинки бийиктиги болсо 16 сантиметр. Бул 2 выдыларда, ал эми 4 выдыларда же болбосо 4 дөңгөлөгү тең тарта турган степ вагондордо 16,5 сантиметрди түзөт. Ал эми күйүүчү май сактоочу багынын көлөмү болсо 2 выды же болбосо 2 дөңгөлөгү тарта тургандары 65 литр, ал эми 4 выдылары болсо 60 литрге чейин бензин батат. Honda Step вагондун жалпы салмагы болсо 1340 килограммды түзөт. Honda Step вагон башкаргандар үчүн кеңеш. Кыймылдаткычтын майын ар 5000–7,5 чакырымда бир ирет алмаштырасыз. Май фильтри кошо алмашат. Ал эми күйүүчү май фильтри болсо 40–60 миң чакырымда бир ирет алмашат. Аба тазалоочу фильтри болсо абалына жараша 15 миң чакырымда бир ирет алмашат. Ылдамдаткычка болсо унаага жараша 2,5 литрден 3,2 литрге чейин май куюлат. Алмаштыруу аралыгы болсо 40 миң чакырымда бир жолу. Тормоздук суюктугу 2 жылда бир жолу алмашат. Толук алмаштырууга 1 литр тормоз суюктугу керектелет. Антифриз эгер заводдон куюлуп чыккан оригинал болгон болсо 10 жылга чейин жетет. А чын-чынында антифризди 2-3 жылда бир ирет алмаштырганыңыз оң. Бир жолу куюуга 4 литр антифриз сарпталат. Алдыңкы тормоздук колодкалар 35 миң, арткыларын 200 миң чакырымда бир ирет алмаштырып туруңуз. Негизи Honda Step унаасы мындайча айтканда артыкчылыктарын айта турган болсок, салонунун кеңдиги, көпчүк бата тургандыгы, мына ошондой эле алыс жолго чыгууга абдан ыңгайлуулуктар менен көпчүлүк унаа колдонуучуларга жаккан. Ошондой эле мунун чыгымынын дагы аздыгы көпчүлүктүн мындайча айтканда капчыгына туура келген деп айтсак болот. Ошол эле учурда бул Honda Step унаасында дагы кемчиликтер жок эмес. Өзүңүздөр билгендей, биз ар бир чыгарылышта ар бир унаанын артыкчылыктары менен бирге кемчиликтерин дагы кошо айтып кетебиз. Дал ушул Honda Step унаасынын кемчилиги катары толук так жазылган маалымат жок экен, бирок көпчүлүк колдонуучулардын атайын жарган отзывтарын карап чыктык. Ал эми ошондой эле дагы бир сайттагы маалыматка караганда, мунун кыш мезгилинде кыймылдаткычты же болбосо унааны кызытуу абдан кыйын деген маалыматтарды айтышкан. Ошону менен бирге ошол эле учурда салонду жылытууга дагы абдан көп убакыт кетет деп белгилешкен. Арт жагында дагы атайын салонду жылытуучу кондиционер бар, бирок ошону мындайча айтканда жайыраак иштейт же болбосо акырын иштейт деген маалыматтарды айтышкан. Андан сырткары клиренс шаар жеринде эмес, айыл жерлеринде, тоо таштуу жерлерде мингенде унаанын негизги кузовдон жерге чейинки аралыгын төмөн деп баалашкан. Муну дагы бир кемчилик катары айтышат. Андан сырткары көпчүлүк унаа колдонуучулар ушул степти айдап жүргөндөрдүн дагы бир айткан маалыматына караганда, мотору май жейт деп белгилешкен. Канча бир убакыт жүргөндөн кийин, жаңысын да билбейт, бирок бара-бара кыймылдаткычтын майды сарптоосунун көлөмү көбөйүп кетет деген пикирлерди айтышкан. Ошондой эле арткы тараптагы тормоздун ошондой эле биз артка рыга ылдамдаткычты рыга салгандагы жануучу приборлордун
лампочкалардын тез күйүп калуусундагы көпчүлүк унаа колдонуучулар белгилешкен. Негизги кемчиликтери ушул. Эгерде сиз дагы степагон айдап жүргөн болсоңуз, кемчиликтерди байкаган болсоңуз, комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Honda Stepwagon 4 жана 5 тепкичтүү автоматтык ылдамдаткычтуу болуп, 2003-жылы чыккандарынын спидометриндеги максималдык көрсөткүчү 180 чакырым. Ал эми күйүүчү майды сарптоосу болсо трассада 7-8, шаар ичинде 9-10 литрге чейин жетет. Ал эми Honda Stepwagon жана Honda Spada унааларынын Ош шаарындагы баалары тууралуу сиздерге дагы маалыматтарды айта кетели берүүнүн аягында. Дал ушул сиздер көрүп турган Honda Stepwagon Spada 2005-жылы чыккан, эки объемдуусу $9800. Ал эми бул жактагы дагы бир Honda Stepwagon Spada бул 2003-жылы чыккан, бул дагы эки объемдогу. Мунун баасы $8500. Ал эми биз бүгүнкү автотайм берүүсүнө көрсөткөн Honda Stepwagon 2003-жылкы, ал эми анын баасы болсо 550 000 сом. Honda Stepwagon'дун жалпы 5 мууну чыккан. Биринчи мууну 1996-2001 жылдары, экинчи мууну 2001-2005 жылдары, үчүнчү мууну 2005-2009 жылдары, төртүнчү мууну 2009-2015 жылдары чыгарылган болуп, бешинчи мууну 2015 жылдан бери өндүрүлүп келет. Биз бүгүнкү автотайм берүүбүздө дал ушул көпчүлүктүн суроо талабына жараша Honda Stepwagon унаасы тууралуу кеңири маалымат алып бергенге аракет кылдык. Албетте кемчиликтер болбой койбойт. Эгерде биз айтпай калган, биз түшүндүрүп бере албай калган дал ушул Stepwagon тууралуу маалыматтар же болсо өзүңүздөр билген кызыктуу нерселерди комментарийге калтырсаңыздар болот. Албетте кемчиликтерди сиздер айтып турсаңыздар, биз кийинки берүүлөрдө аларды оңдоп түзөгөнгө аракет кылабыз. Берүүнүн аягында эмне дейбиз? Эгерде сиз дагы өзүңүз кандай унаа жөнүндө маалымат билгиңиз келсе, аны сөзсүз түрдө комментарийге калтырсаңыздар болот. Биз мына ошол суроо талаптарга жараша кийинки берүүбүздө дал ошол унаа тууралуу толук так маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Андыктан дал ушул видеого класс басып, ой пикирлер, сунуштарды комментарийге калтырып, ал эми бул пайдалуу маалыматты өзүңүздүн досторуңуздарга, жакындарыңыздарга жөнөтүп бөлүшкөндү унутпаңыздар.